Амансыздарбы, урматтуу профессорлук окутуучулар жамааты. Бүгүн биз кантип Ринц базасына регистрация кылабыз. Өзүбүздүн профилибизди азыр мен бир сире кыскача көргөзүп берем. Ринц деп Google Chrome'го жазабыз. Андан кийин Российский индекс научного цитирования дегенди басабыз. Андан сырткары бул жерде регистрация деген бөлүм бар. Ошо регистрация деген бөлүмүн басабыз. Андан сырткары ушундай айнекче ачылат. Бул жерге фамилия дегенге өзүбүз, ар бирибиз өзүбүздүн атыбызды жазабыз. Мисалы, Асанова Бегайым Нурлановна, мисалы, Нурлановна, пол женский, дата рожденияны коебуз, жылдарыбызды коебуз. Андан кийин организация дегенге, мисалы, өзүңүздөрдүн ар бир окутуучулар, окумуштуулар жана магистранттар, аспиранттар өзүңүздөрдүн темаңыздар бекитилген организацияны же болбосо кайсыл мекемеде иштесеңиздер, ошо организацияда ошонун атын жазасыздар. Мисалы, КНАУ дейбиз. КНАУ деп туруп поиск кылсак, бул жерден мекеменин же болбосо организациянын аты чыгат. Анан муну базабыз. Подразделение организация дегенге выбрать дейбиз. Бул жерден подразделение организация дегенге ушул эле организацияны бул жака копировать ставить кылсаңыздар да болот. Андан сырткары астынан дагы окошко чыгат, ошол окошкону басасыздар. Должность, эгерде сиз магистрант болсоңуз магистрант, аспирант болсоңуз аспирант, соискатель болсоңуздар соискатель деп, же болбосо кандидат наук болсоңуздар кандидат деп жазасыздар. Бул жерге мисалы старший преподаватель деп жазабыз. Мисалы, город Бишкек дейбиз. Мисалы, сиздер кайсы жакта иштесеңиздер, ошол жак шаардын атын жазасыздар. Мисалы, кээ бирлериңиздер Ошто болгон болсоңуздар, Оштогу организацияда иштесеңиздер, Ош деп жазасыздар, же болбосо Жалал-Абад. Ошол эле организация болсо Жагууну жазасыздар жана башка. Страна Киргизия, бул жерде болсо имя пользовательге орусча жазсаңыздар болот. Бегайым деп жазабыз. Мисалы, паролуңуздарга болсо англис тилинде жазсаңыздар болот. Мисалы, Бегай 12 деп коелу. Андан кийин, к сожалению, данное имя пользователя уже занято дейт. Мындай имя пользователь уже бар деп жатат. Ошондуктан башка, мисалы, Бегайым Асанова деп жазабыз. Бегайым Асанова. Андан кийин email почтаңыздарды жазсаңыздар болот бул жерге. Мисалы, Бегайымдын өзүнүн почтасын жазабыз. Бегайым собачка, мисалы, Бегайым собачка gmail.com. Ошондой эле экинчи дагы, эгерде Mail.ru почтаңыздар бар болсо, ошо Mail.ru почтаңыздарды дагы бул дополнительный email дегенде жазсаңыздар болот. Эгер жок болсо, кайта эле ошол почтаңыздарды жазып койсоңуздар болот. Анан көбүнчө Ринц базасына регистрация кылган окутуучулар, окумуштуулар, магистранттар, жаш окумуштуулар көбүнчө ушу менен эле сохранить дегенди басып салат. Эгерде сохранить дегенди басып салсак, анда биз толук кандуу регистрация болбой калабыз. Ошондуктан сиздер сөзсүз түрдө бул жерге галочка коюшуңуздар керек. Галочка койгондон кийин дагы бул жакта раздел тематического рубрикатора деп чыгат. Ал жерден добавить дегенди жазабыз. Сиздердин өзүңүздөрдүн диссертацияңыздар кайсыл багытта жазыла турган болсо, же болбосо темаңыздар кайсыл багытта бекитилген болсо, ошол багытты тандайсыздар. Мисалы, экономика дейбиз. Экономический теория жана башка өзүңүздөрдүн багыттарыңыздарды бул жерден тандап, анан басасыздар. Ар бир багыттарды бассаңыздар, ал жака кошуло берет. Бул жака көрдүңүздөрбү? Ключевой слова. Мисалы, экономика. Андан кийин, мисалы, бухгалтерский, учет жана башка деп 8
ключевой слова жазсаңыздар болот. Высшее учебное заведение дегенди жазсаңыздар болот. Бул жерден название вуза, ошол эле мисалы КНАУ, поиск, Кыргызский национальный аграрный университет имени Кескребина деп чыгат. Муну базабыз. Сиздер урматтуу окутуучулар, окумуштуулар, ар бириңиздер, жаш окумуштуулар, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн иштеген организацияңыздарды жазасыздар. Подразделение вуза, бул жерде факультеттерди жазсаңыздар болот. Бул жерге мисалы факультет экономика деп мисалы факультет экономика. Эгерде сиздердин факультетиңиздер информационный технология болсо, информационный технология деп жазасыздар. Год окончания вуза мисалы бакалавр дипломун кайсы жылы бүтүргөн болсоңуздар, ошол жылды белгилейсиздер. Квалификация. Эгерде бакалаврды бүтүргөн болсоңуздар, бакалавр дейсиздер. Магистрды бүтүргөн болсоңуздар, год окончания вуза. Магистратураны кайсы жылы бүтүргөн болсоңуздар, ошол жылды белгилейсиздер. Специалистти кайсы жылы бүтүрсөңүздөр, ошол жылды белгилейсиздер. Мисалы бакалавр дейбиз. Андан кийин специальность высшего образования. Ошол эле бакалавр учурундагы дипломуңуздардын кайсыл специальность боюнча бүткөнүңүздөрдү белгилейсиздер. Мисалы экономика. Ученая степень эгерде бар болсо, бул жакта ылдый жакта кандидат экономический наук дегенди белгилесеңиздер болот. Бул же болбосо PhD болсо PhD, доктор болсоңуздар доктор наук деп жазсаңыздар болот. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн ученый степениңиздерди жазсаңыздар болот. Андан сырткары эгерде 5 степени болсо, эгерде сиз жаш ученый болсоңуздар 5 степени дегенди жазасыздар. Ученое звание профессор ран болсоңуздар, профессор ран, доцент десеңиздер доценттикти, профессор, член корреспондент, академик деп бул жактан доцент болсоңуздар доценттикти койсоңуздар болот. Эгерде ученое звание жок болсо, анда бул жерде пустой жерди басып, андан ары окошкаларды толтуруп баштайбыз. Специальность ученая степени дегенди выбрать дейбиз. Андан кийин бул жактан дагы мисалы ар бириңиздер өзүңүздөрдүн багытыңыздарды тандасаңыздар болот. Журнал, кайсы журналдарда мисалы өзүңүздөрдүн иштеп жаткан организацияңыз тууралуу белгилесеңиздер болот. Мисалы же болбосо башка журналдарда дагы белгилесеңиздер болот. Мисалы бул жактан дагы КНАУ деп коебуз, поиск себеби деген же болбосо подобрать деп койсоңуздар болот. Жана башка журналдар чыгат. Андан сырткары организация деген бир жерге келебиз. Бул жерден да подобрать десеңиздер, бул жактан көп университеттер чыгат. Мындай кылып базабыз, КНАУ деп туруп, КНАУ деп чыкты. Окей деп базабыз. Предыдущий фамилия. Бул жерге сиздер кыскача фамилияңыздарды жазасыздар. Мисалы Асанова БН деп жазабыз бул жерге. Мисалы Асанова БН. Ортолоруна эч кандай точка жана башкаларды койбойбуз. Андан кийин бул жерге англисче дагы жазабыз. Асанова БН. Идентификационный код автора бул жерден добавить деп туруп, эгерде сиздердин оркид номериңиздер, скопуста статьяларыңыздар бар болсо, бул жака оркид номериңиздердин 16 идентификационный номерди бул жака койсоңуздар болот. Андан кийин добавить деп койсоңуздар болот. Эгерде жок болсо, анда бул окошкону толтурбай деле бул жерден галочканы коюп сохранить дейбиз. Ушу менен сохранить дегенди басканда уже сиздердин бул жерге жазган электронный почтаңыздарга кирсеңиздер, ал жака уже подтверждение деп сиздерге кат барат. Ошол катты ачсаңыздар, ал жакта узун ссылка болот. Ошол ссылканы бассаңыздар, толук кандуу регистрация болду деп кат келет. Сиздерге бүгүнкү сабакта биз кантип ренс базасына туура регистрация болобуз, ошол тууралуу кыскача көргөзө кеттим.